Көне кызарып аткандан өрнөп деп эле. 35 киши издөө иштеринде жөнөп кеттик. Ошол жерине келип, бияктан Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнөн дагы 35 киши тартылып, жергиликтүү тургундардан 20 киши, туу чарбасынан 10 киши чыгып, баш аягы 100 киши издөө иштерине катыштык. Жыйынтыгында саат 11:30-тарда кичинекей кызды ошол ыстыра токтун жээгинен таап алдык. Биздин божомол боюнча ошол сууга агып кетти деген божомол кылып суунун жээгине издеп баштаганбыз. Ивановка айылында жайгашкан өрткө каршы бөлүмүнөн 2 куткаруучубуз, булар өрттөчүрүүчү Үсөналы уулу, команда башчысы Маткулов экөө ошол кичинекей кызды таап алды. Кичинекей кыз чуңкурга түшүп калган экен, тирүү. Азыркы учурда ата-энесине тапшырып берип, ушуну жардам көрсөттүк. МЧСтин балдары келди, милициянын балдары келди, сууда иштегендер келди, баары келип чогуу жардам беришти. Жакшы, рахмат. Кечке маал 8:30 менен 9-дун ортолорунда үйгө коноктон үйгө кетели деп 5-ке чыгып эле таппай калдык. Ошо менен түнү менен иштедик.